Тоң район жашоочулары үчүн 2015 жыл түшүмдүү жылдардан болчудай. Бул жерде 1972 жылы Төрткүл айылында курулган суу сактагычтагы чөп баскан жерлерин биринчи жолу түү орду менен тазалоо иштери башталды. Азыркы учурда бул көлмө эгин талааларын сугара турган жападан жалгыз суу булагы болуп эсептелет. Бул суу сактагычы 1,5 миң гектар жерде суу менен камсыздап турат. Ага 4 айыл өкмөтү Эшперов, Төрткүл, Бөкөнбаев жана Тоң айылдары кирет. Бул жердеги калктын көпчүлүгү жерди иштетүү менен алектенет. Айрыкча көп нымдуулукту талап кылган дан өсүмдүктөрү жана башка жер жемиштерди эгишет. Акыркы 2 жылдан бери суунун жетишпегендиги көптөгөн үй бүлөлөр үчүн зыяндуу болуп, бир канча жүздөгөн гектар жерден түшүм ала албай калышты. Былтыркы жылы мен эле эмес, көп мына биздин айыл тургундары сууга кем болду. Күйүп кеткендер болду. Эгин алуудан такыр эле жок кесе болуп калды да, кичине баш байлаган учурдан баштап, уже кичинекей эле көтөрүлгөндөн баштап баш байлады. Же комбайн килинбей калды. Суу сактагычты тазалоо каражатын Кумтөр компаниясы көтөргөн. Бул иш-чараларга көмөкчү уюмдардан 14 жумушчу жиберилген. Ген жеринен болсо бардык керектүү техникалар, оор жүк ташуучу унаалар, бульдозер жана экскаватор бөлүнүп берилген. Иштер күнү-түнү тынымсыз 11 сааттан 2 мөөнөттө жүргүзүлүүдө. Кумтөрдүн иш эрежеси боюнча жумушчулар жакын жерде түштөнүп, мөөнөттөрдүн алмашаарда эс алып турушат. Бүгүнкү күнү чөгүндүлөргө толгон тилкелер 450 миң куб метр жерди ээлейт. Бир айдын ичинде эле суу астындагы 100 миң куб метр чөгүндүлөрдү тазалоого жетишти. Айылдык кеңештин депутаттары, айыл өкмөттүн кызматкерлери менен бирдикте күнүнө 3 киши бул жерди кайтарып атабыз. Көбүрөөк объем чыгарып алалы деп атабыз, аракет кылып. Анан ошо рахмат, ошо Кумтөрдүн кызматкерлерине рахмат. Аябай жакшы иштеп атышат, күнү-түнү иштеп атышат, тынган жери жок, аябай жакшы. Күнү-түнү суу менен камсыз кылып турган көлмөнүн түбүн тазалоого 2007-2008 жылдары аракеттер болгон, бирок анча жарытарлык жыйынтык болгон эмес. Суу алдынан чыгарылган чөгүндүлөр 20 миң куб метрди түзгөн. Бул азыркы алтын кенчилердин жардамы менен тазалоону пландап жаткан өлчөмдөн 5 эсеге аздык кылат. 72 жылдан бери бул бир сапар тазаланган 2007 жылы, 2008 жылы. Бирок анда баягы КАМАЗ машиналары, азыркыдай жаңы экскаваторлор жок. Бюджеттен жакшы эле акча бөлүнгөн, бирок мындай объем чыгара алган эмес. Ачыгын айтканда 1 ай, 2 ай иштешип, бир 15-20 миң кубтан чыкканда. Суу сактагычтын көлөмүн кеңейтүү долбоорунун бюджети 90 миң АКШ долларын түзөт. Бул ген компаниясынын аймактарды социалдык жактан өнүктүрүү долбоорунун алкагында түздөн-түз каржыланып жатат. Белгилей кетчү жагдай, буга чейин Кумтөр ишканасынын жардамы менен Төрткүл айылынын суу каналдары тазаланып, калыбына келтирилген жана жаңы спорт залы колдонууга берилген болчу.